Билесиздер, бүгүнкү күндө Ак Жар конушунда 15 миңге жакын жашоочу бар. Жанында Нуркожо, Адилет деген эки конуш бар. Жалпысынан 3 миңге жакын мектеп окуучусу бүгүн Бишкектин башка аймактарындагы мектептерге барып атат да. Сөз төркүнү мектеп жөнүндө болуп атат. Алмаз Акынжанович, 15 миң калк жашаган жерде бүгүн бир да мектеп жок. Салыштырып карап көрөлү. Кыргызстандын наркы башында жашаган Чоңолай деген райондо жалпы жолунан 15 миңге жакын адам жашап атат азыр. Ал жерде канча мектеп бар? Ал Кыргызстандагы эң алыска райондордун бири. Бирок ушул Бишкектин так калаабыздын жанында турган Ак Жар конушунда бир мектеп бүгүнкү күнгө чейин курулган эмес да. Башка социалдык объектилерди айтпай эле коеюн. ФАП, жол жана башкалар. Азыр эң биринчи кезекте мектеп маселеси курулуш керек ал жака. Маселе эмнеде? Жергиликтүүлөр менен сүйлөштүк. Жер жок. Бирок мамлекеттик муктаждыкка жараша жер кодексине ылайык сатып алса болот ошол жерден. Жанагы шаар боюнча 20 мектеп курула турган боюнча ал дагы жанагындай кирген эмес быйыл. Ошол жерде аким мени каратып туруп алдап атат да, титулга кирди депчи. Титулга киргенге чейин титулдук талаптар бар атайын. Долбоор түзүлөт, ал экспертизага барат, сметалык баа түзүлөт, ал бюджеттик коргоо болот, андан кийин титул болот. Бишкек шаарынын бюджети кабыл алынат элек. Ошол эле кезде титулга кирди деп депутатты алдап атат да. Анан эми титул эмес, долбоор бүгүнкү күндө титулга кириле экен. Алмаз Акынжанович, ушуну Рахмат.